Өмүрбек Бабанов, Динара Исаева, Темир Сариев, Калык Султанов качан уйдай саалат? Өмүрбек Бабанов баштаган топ качан камалат? Бул тууралуу тележурналист Кубатбек Айбашев өзүнүн социалдык баракчасына жазып чыкты. Райым Миллионду, Тайырбек Сарпашевди, Кубанычбек Жумалиевди саап атышат. Эмне үчүн Өмүрбек Бабановго, Акылбек Жапаровго, Нариман Тулеевге, Динара Исаевага, Темир Сариевге, Калык Султановго тийишпейт? Маселе эмнеде? Бийлик мыкчыгерлигинен башка региондун балдарын сааганды, өз балдарына жана тоңкоюп астына кирип баргандарга көз жумду мамиле кылышы качан токтойт, деп кошумчалаган Кубатбек Айбашев. Булак Назарньюз чекиткейжи. Артем Новиков Баткендеги өткөрүү пункттарына күтүүсүз текшерүү менен барды. Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Кызыл Бел автожол жана Кайрагач автожолунун өткөрүү пункттарында белгиленген графиктен тышкары иш сапары менен болду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, аталган өткөрүү пункттарын кыдыруу учурунда текшерүү комплексинин жана видео байкоонун ичиндеги айрым кемчиликтер аныкталды. Премьер-министр мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кадыржан Семетеевге ыкчам топ түзүп, толук текшерүү үчүн аталган өткөрүү пункттарына жөнөтүүнү тапшырды. Булак репортер чекиткейжи. Өмүрбек Текебаев: мен Садыр Жапаровду колдойм. Өмүрбек Текебаев Садыр Жапаровдун аракетин колдой турганын айтты. Бул тууралуу ал түз эфирде билдирди. Текебаев Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттерин колдой турганын, өзүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөөрүнө токтолду. Мен Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттерин колдойм. Эмне аракет кылыш керек экендигин өзүмдүн тажрыйбама, билимиме таянып жол көрсөтүп айтып берем. Айтып эле эмес, колдоп коштоп берем деп айткам. Бирок бир гана нерсе болсо колдобойм. Эски заманда алып келип жеке бийликти орнотобуз десе колдобойм дегем. Биздин акыркы кездеги конфликт жеке адамдардын ортосундагы конфликт эмес, идеологиялык принциптик конфликт болуп жатат, деди Текебаев. Булак медиа центр чекиткейжи. Дүйнө жүзүндө түрмөдө олтуруп чыгып өлкө башкаргандар бар. Садыр Жапаров кылмыш жасап түрмөдө олтурган эмес. Ал Атамбаевдин саясий куугунтугунан улам түрмөдө бейгүнөө олтуруп чыкты. Эми ошол ак жерден азап тарткан адамды кылмышкер катары саноо, түрмөдөн качты деп атоо акылга сыйбай турган иш. Керек болсо кыргыз элин ушул адам гана бутуна тургузуп, өлкөнү карыздын сазынан чыгарып, өнүгүп өскөн мамлекетке айланта алаары бышык. Каралоонун дагы чеги болушу керек, андан көрө акыл калчап. Башынан жакшы жаманды өткөргөн оор басырыктуу, салмактуу саясатчы Садыр Жапаровду шайлап алалы, деп жазат Исмаил Токобаев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Буга чейин интернетте биз жөнүндө ар кандай каралап жазгандарга унчукпай келгем. Мындан кийин карап тура албайм. Бул тууралуу ырчы Нурлан Насип Instagram социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында үй бүлөсүнүн атын жамынып көрүүчүлөрдүн санын көбөйтүш үчүн интернет булактарында ушак айыңдарды тараткандарга карата чара көрүлөт. Буга чейин интернетте биз жөнүндө ар кандай каралап жазгандарга унчукпай келгем. Мындан кийин карап тура албайм. Такталбаган маалыматтарды чыгарып, биздин моралдык укугубузду тебелегени үчүн жакшылыкча өчүрүп бизден кечирим сурабаса, сотко берем, жооп бересиңер. YouTube'га эптеп просмотр чогултуш үчүн ар кайсыны жазып, биздин атыбыздан акча таппай эле койгулачы сураныч. Биздин үй бүлөбүз силерге оюнчукпу, дейт ырчы. Булак кабарчы чекиткейжи. Самара Каримова мактангандай болбоюн. Эң кымбат шуубамдын баасы 1 миллион сом. Ырчы Самара Каримованын эң кымбат шуубасы 1 миллион сом турат. Бул тууралуу ырчы Супер ТВ Кейжинин Бийиктикке программасына маек берип жатып билдирген. Эфир учурунда алып баруучу даярдаган кыска нуска суроолорго жооп берип жатып, эң кымбат шуубасынын баасын да айткан. Мактангандай болбоюн, бирок эң кымбат шуубамдын баасы 1 миллион сом деген ырчы. Булак репортер чекиткейжи. Өмүрбек Субаналиев, генерал. Абдил Сегизбаев чет өлкөгө качып, саясий башпаанек алыш үчүн эле шайлоого катышты. Абдил Сегизбаев өзү деле, эл деле билет, ал көп шайлоочунун добушун ала албайт. Бирок президенттик шайлоого талапкер катары жутунуп чыгып, бийликти өкүртө сындап, саясий упай топтоп жатат. Муну менен ал эл көзүнө, эл аралык чөйрөгө өзүн бир саясий күч катары, оппозициялык бирдик катары көрсөтүүгө аракеттенүүдө, деп билдирди милициянын генерал-майору, экс-ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев Кыргыз Today чекиткейжи маалымат агенттигине. Сегизбаев сезип турат, 10 январдан кийин жаңы шайланган президент мурунку эски чиновник кылмышкерлердин баарын кылган кылмыштары үчүн мыйзам түрүндө жоопко тартаарын.
Ошондуктан мындан ары алар үчүн Кыргызстанда тынч жашап калууга мүмкүн эместигин, алардын бир гана жолу калды: чет өлкөгө саясий башпаанник сурап качуу. Адил Сегизбаев мына ушул максатта президенттикке талапкерлердин кол тийбестик макамынан пайдаланып, бийликти сындап, оппозиционер катары таанылып, шайлоодон кийин Алматы аркылуу чет өлкөгө башпаанник сурап качканы турат. Азыр Адил Сегизбаевдин бир нече кызматкерине, анын ичинде 2 орун басары Болот Сүйүнбаев менен Дүйшөнбек Чоткараевга да алтын контрабандасы боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынган кызматкери начальниги Дүйшөнбек Чоткараевге каршы көрсөтмө берсе, Чоткараев Болот Сүйүнбаевге каршы көрсөтмө берип жатат. Ал эми Болот Сүйүнбаев тергөөдөн качып жүрөт. Бул сыйрытмак акырындап Сегизбаевге жакындап келе жатканын, ал өзүн президенттикке талапкер катары көрсөтө коюп, жоопкерчиликтен качуунун айла амалын издөөдө. Айта кетүү үчүн эрсе 22 килограмм алтын контрабандасы. Бул бир гана кылмыш эпизоду болуп эсептелинет. Жакшылап иликтесе, мындай эпизоддордун көбүнө күбө болобуз. Атамбаевдин учурунда УКМКчылар Сегизбаев, Сүйүнбаевдер Кыргызстандагы бардык контрабандага крышевать этишкен. Ошонун ичинде Тажикстанга контрабандалык жол менен ташылган бензин жана башка күйүүчү майлар да кирет. Азыр эми Сегизбаев интервью берип, контрабанданын башында шоопур турган деп күнөөнүн баарын Илмияновго оодырганы жатпайбы? Илмиянов деген ким? Ал деген бир исполнитель да. Ал эми Сегизбаев килейген УКМКнын төрагасы болгон. Эгер шоопур контрабандада кылып жатканын билсе, эмнеге аны камап салбайт? Буга да жоопкерчилиги бар. Сегизбаев УКМКнын төрагасы болуп турганда бир да резонанстуу кылмыштын бети ачылбады. Дача суу сыяктуу ың-жыңсыз жабылып калды. Албетте өзү армияга барбаган Сегизбаевге Атамбаев мыйзамды бузуп, генерал наамын берип жатса, булардын колунан эмне иш келет? Анын ордуна булар саясий сыск менен алек болуп, бийликтин оппоненттерин куугун туктоого алды. Сегизбаев азыр берип жаткан интервьюларынын баарында маалыматтарды өз кызыкчылыгына жараша бурмалап берип жатат. Өзүнүн оппозиционер саясатчы катары көрсөткүлсү келүүдө, деди Субаналиев. Андан сырткары Сегизбаев дагы бир талапкер Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодон жеңсе, УКМКнын төрагасы болуп турганда жасаган кылмыштарына мыйзам алдында жооп берерин сезип, Садыр Жапаровдун артында криминал турат, Бакиев турат деген сыяктуу ушактарды уюштуруп, массалык түрдө таратууда. Ал өзү башында медиа кызматкер эмес беле, кантип кара пиар уюштурууну билет. Бул ушактардын артында Сегизбаев турары белгилүү. Деги эле Алмаз Атамбаевди жолдон чыгаргандар да ушулар болду. Президенттикке күндө кечинде докладной жазганда УКМКнын генералдары өлкөдөгү ачуу чындыкты жазбастан, Атамбаевга жага турган гана маалыматтарды жазып жүрүшүп, Атамбаев реалдуулукту жоготуп койду. Ал өлкө гүлдөп жатат, эл мени сүйүп жатат деп чын эле ишенип алган. Эми түрмөдөн жазбадыбы? Мен муну билгенде башкача кылмакмын. Мен генералдарга ишенип алыпмын деп. Фарид Ниязов да түрмөдөн Садыр Жапаровго кайрылмыш болуу атайын кызматтардын маалыматтарына ишенбеңиз, биз аларга ишенип алып ит болдук деп жатпайбы? Бул Кыргызстандагы эң чоң аппараттын жетекчисинин айтканы. Эми айта берсе көп. Мына ошондуктан Адил Сегизбаев шайлоодо добуш ала албасын билип турса да, өзүн талапкерликке коюп, кол тийбестик макамын алып, көпүлдөп Садыр Жапаровду сындап, аны Бакиевчи же криминал кылып көрсөтүүгө жанталашууда. Көрөсүңөр, шайлоодон кийин Сегизбаев качып, чет өлкөдөн башпаанник сурайт, деди Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысынын экс орун басары Өмүрбек Субаналиев. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.